Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Борбордук шайлоо комиссиясына 25 саясий партия жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоого катышуу ниетин билдирди. Алардын арасында Мекеним Кыргызстан, Биримдик жана Кыргызстан партиялары жок. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, БШК парламенттик кайра шайлоону 20 декабрда өткөрүү боюнча чечим чыгарган. Бирок жогорку кеңештин депутаттары шайлоонун күнүн жылдыруу боюнча мыйзам кабыл алышкан. БШКнын айтымында шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу боюнча атайын чечим кабыл алына элек. Бирок шайлоо процесси башталып, саясий партиялар катышуу ниетин билдирүүдө. Белгилей кетсек, кайра шайлоону өткөрүүгө мамлекеттик бюджеттен 500 миллион сом каражат керектелет. Булак Коом пресс. Өкмөткө чек ара маселесин чечүү үчүн Кытайга жүгүнүп баруу сунушталды. Базарлар жана соода ишканалары бирикмесинин президенти Дамира Дооталиева өкмөттү Кытайдан товар ташуу боюнча көйгөйдү тез арада чечип берүүгө чакырды. Анын айтымында торугарт жабык, ал эми эркечтам жарым-жартылай гана иштөөдө. Товарлар жарым жылдык кечигүү менен келип, өкмөт дагы салыктан бошотпой жатат. Абал оор болуп, каражатты кайдан аларыбызды билбей калдык. Комиссия түзүлүп, Кытайга жүгүнүп барса дагы эмнеге чектөөлөр болуп жатканын билип чечип беришсин, деди Дооталиева. Биз Кытайга жүгүнүп барышыбыз керек деп айтууга болбойт. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп билдирди биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков. Булак кабар. Кыргызстанда президенттик жана парламенттик шайлоолор 2021 жылдын март айына чейин өткөрүлөт. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров билдирди. Бут тосуулар болбосо, баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат. Шайлоолор мартка чейин бүтүп, парламент тарап кетет. Депутаттар кийинки парламенттик шайлоого чейин маяна албай иштей турган болушту, деди Садыр Жапаров. Эске салсак, жогорку кеңеш шайлоо мөөнөтүн жылдыруу боюнча конституциялык мыйзамды колдогон. Андан соң документке Садыр Жапаров кол койгон. Эгер сунушталган мыйзам күчүнө кирсе, шайлоо күрөөсү 1 миллион сомго түшүрүлөт. Босого чеги 3%га төмөндөтүлүп, форма 2 жокко чыгарылат. Булак Спутник. Жогорку кеңештин имаратын калыбына келтирүү үчүн 450 миллион сом каражат керек. Бул тууралуу парламенттин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында 2010 жылдагы окуялардан кийин Ак үйдүн ремонтуна 380 миллион сом коротулган. Бирок андан бери баалар өсүп кеткен. Ал эми коомчулукта ар бир депутат өз кабинетинин оңдоп түзөө иштерин өз эсебинен жүргүзүүнү талап кылышууда. Ошондо мамлекет тарабынан бөлүнүп жаткан 450 миллион сомду үнөмдөп, азыркы учурдун курч маселеси болуп турган тышкы карызды кайтарууга болот. Ошондой эле жаштар депутаттарды мамлекеттин эсебинен акча коротууларды токтотууга чакырды. Булак Элгезит. Саясатчы Адахан Мадумаров бүгүнкү күндө бийлик башында кабыл алынып жаткан чечимдерди түздөн-түз узурпация деп атап, президенттин милдетин аткаруучу адам конституцияны өзгөртүүгө да, референдум жарыялоого да мыйзамдуу укугу жок экенин эскертти. Мадумаров азыркы келген бийлик ички жана тышкы экономикалык саясат эмес, кадр алмаштыруу менен гана алек болуп, баары меники деген жаман адатка түшүп алганын айтып, соодалашуу жүрүп жатканын белгиледи. Ал баш мыйзамды одоно бузган чечимдерди кабыл алып жаткандарды тарых алдында оор суроолор күтүп жатат деген пикирин кошумчалады. Мыйзамды өзгөрткөнгө чейин шайлоолорду токтотуп турабыз деген бул бийликти бир колго топтоонун өтө чоң кылмыштуулугу, деди Адахан Мадумаров. Булак Азаттык. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Россияга болгон иш сапарында реформа жүргүзүү үчүн экономикалык жактан жардам берүү маселесин көтөрдү. Бул туурасында министрликтин маалымат кызматы билдирди. Казакбаев Россиянын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Константин Косачев менен жолуккан. Тышкы иштер министрлигинин башчысы өлкөдөгү окуялар тууралуу маалымат берип, учурда кырдаал турукташканын, саясий процесстер мыйзам талаасына кайтканын белгилеген. Аны менен катар Кыргызстан мындан ары да Россия менен стратегиялык өнөктөштүк мамилени чыңдоого өзгөчө маани бере турганын билдирген. Эске салсак, Россия мындан ары Кыргызстанга финансылык жардам көрсөтүүнү убактылуу токтотуу чечимин кабыл алган. Булак Баракелде. Башкы прокуратура менен УКМК коррупция боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана мурдагы депутат Аскарбек Шадиевге карата ишти тергеп бүтүп сотко өткөрдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Алмазбек Атамбаев менен Аскарбек Шадиевдин коррупция жана мыйзамсыз баюу боюнча Бишкек ТЭЦин жаңылоодогу коррупциялык иштерде мамлекетке 5,5 миллиард сом зыян келген. Ошондой эле 550 миллион сом өлчөмүндөгү кылмыштуу кирешелерин адалдоо жана мүлк сатып алуу жолу менен мыйзамсыз байыган. Алтын кендерди басып алуу менен жалпы 8 миллиард 255 миллион сом зыян келтиришкен. Атамбаев менен Шадиев жана ошол кездеги бир катар жетекчилер мамлекетке 14 миллиард сом зыян келтирген деп айтылат маалыматта. Булак Азаттык.
Премьер-министр Садыр Жапаров коррупционерлерге кайрылып расмий билдирүү таратты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Бүгүндөн тартып мен расмий түрдө өлкөдө экономикалык амнистия жарыялайм. Максатым мамлекеттик бюджетти толтуруу, өлкөдөн чыгып кеткен жана чыгып жаткан мыйзамсыз каражаттарды кайтаруу, жашыруун эсептердеги акчаларды кайрып келүү, өлкө экономикасына зарыл болгон каражаттарды таап мамлекеттик тышкы карызды төлөө. Бул максатка жетүү үчүн соңку 30 жыл бою эң кирешелүү тармактарда коррупцияга жол ачып, элдин рызкысын тоноп жүргөн коррупционер чиновниктерге 1 ай убакыт берем. Мамлекеттик бюджеттен уурдаган байлыктарды өз ыктыярыңар менен ордуна койгула. Болбосо катуу жоопко тартыласыңар, деди Садыр Жапаров. Булак Спутник. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жаңы дайындалган башкы прокурор Курманкул Зулушевди эмгек жамаатка тааныштырды. Бул туурасында президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров Зулушевдин прокуратура сот системасында иштеп келген кесипкөйлүгүн баса белгилеген. Садыр Жапаров анын топтогон тажрыйбасы прокуратура органдарына жүктөлгөн негизги милдеттерди аткарууга жардам берет деген ишенимин билдирген. Акыйкаттык болбогон өлкөдө эч качан өнүгүү болбойт. Андыктан ушул маанилүү иште милдеттерди так аткаруу керек, деди Садыр Жапаров. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен криминалдарга, коррупцияга баткан атка минерлерге карызды төлөтүү операциясы башталган. Булак Барометр. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 декабрда парламенттик кайра шайлоо өткөрүү күнү деп бекитти. БШКнын жыйыны өтүп, бул маселени комиссия мүчөлөрү колдоп токтом кабыл алынды. Анын алкагында бүгүндөн баштап шайлоо процесси башталды. Буга чейин БШК кайра шайлоо өткөрүүнүн алдында сунушталып жаткан айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси чечилиши керектигин айткан. Алар шайлоо босогосун жана күрөөнү азайтуу, номер 2 форма менен добуш берүүнү татаалдаштыруу же жокко чыгаруу, мыйзам бузган партияларды шайлоого катыштыруу же катыштырбоо маселесин жөнгө салуу. Ошондой эле БШК белгиленген парламенттик шайлоого 500 миллион сом керектелерин билдирди. Булак Кабар. Райымбек Матраимов тергөө менен кызматташа тургандыгын айтып, Кыргызстандын бюджетине келтирген 2 миллиард сомду толугу менен атайын түзүлгөн графиктин негизинде 2020 жылдын декабрь айына чейин төлөп берүүгө даяр экендигин билдирди. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда, Матраимов көрсөтүлгөн сумманын 80 миллион сомун УКМКнын депозиттик эсебине которду. Жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча Матраимов бюджетке 2 миллиард сом чыгым келтиргени аныкталды. Матраимовдун күнөөсүн аныктаган далилдердин негизинде ага коррупция боюнча билдирме берилген. Белгилей кетсек, Райымбек Матраимов фамилиясын өзгөртүп, жаңы паспорт алгандан кийин кармалып, андан чет өлкөгө чыкпоо тууралуу тил кат алынган. Булак Мейкин. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Финполго суракка чакырылды. Бул тууралуу финансы полициясы билдирип, азырынча Абылгазиев кайсы иш боюнча сурак берип жатканын айткан жок. Белгилей кетсек, буга чейин Финпол Абылгазиевке Кыргызстандан сыртка чыгууга тыюу салган. Эгер ал чет өлкөгө чыгууга аракет кылса, кармала турганы айтылган. Мухаммедкалый Абылгазиевке тиешелүү кылмыш ишин аскер прокуратурасы менен УКМК иликтөөдө. Белгилей кетсек, жыштыктарды мыйзамсыз сатуу боюнча бир топ жогорку жетекчилер колго түшүрүлүп, мамлекетке 5 миллиард сом зыян келтирилгени айтылган. Ал эми Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеев ири суммадагы акча уурдагандардын иши биринчи караларын билдирген. Булак Азаттык. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов жазасын өтөп жаткан жерине дагы деле келген жок. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Соттолгондор Сапар Исаков жана Албек Ибраимов жазасын өтөп жаткан мекемеге келишкен жок. Бул факт жазасын өтөөдөн качуу кылмышы боюнча катталды деп айтылат билдирүүдө. Сапар Исаков менен Албек Ибраимовго 13 октябрга чейин гана сыртта жүрүүгө уруксат берилген. Алар жазасын өтөп жаткан жерине келбегендиктен аларга издөө жарыяланды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, аталган атка минерлер коррупция боюнча кармалып эркинен ажыратылган. Булак чындык. Россия Кыргызстанга каржылык колдоо көрсөтүүнү убактылуу токтотту. Бул тууралуу Россиянын каржы министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим өлкөдөгү кырдаалдан улам кабыл алынган. Россия Кыргызстандагы саясий кырдаал турукташып, бийлик органдары толук кандуу иштегиче каржылык колдоо көрсөтпөй туруу чечимин кабыл алган. Эске салсак, 2019 жылы Россия Кыргызстанга кайтарымсыз 30 миллион доллар бөлгөн. 2005 жылдан бери Россия Кыргызстандын 700 миллион доллардан ашык карызын кечкен. Ал эми 2012 жылы Москва Бишкекке 250 миллион доллар кайтарымсыз грант берген. Белгилей кетсек, Россия, Америка, Европа өлкөлөрү Кыргызстандын президенти отставкага кетсе, кыргыз тарап менен иштешүүдөн баш тартарын билдиришкен. Булак Азаттык.
Кыргызстанда президенттик жана парламенттик шайлоолор 2021 жылдын март айына чейин өткөрүлөт. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров билдирди. Бут тосуулар болбосо баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат. Шайлоолор мартка чейин бүтүп, парламент тарап кетет. Депутаттар кийинки парламенттик шайлоого чейин маяна албай иштей турган болушту, деди Садыр Жапаров. Эске салсак, жогорку кеңеш шайлоо мөөнөтүн жылдыруу боюнча конституциялык мыйзамды колдогон. Андан соң документке Садыр Жапаров кол койгон. Эгер сунушталган мыйзам күчүнө кирсе, шайлоо күрөөсү 1 миллион сомго түшүрүлөт. Босого чеги 3%га төмөндөтүлүп, форма 2 жокко чыгарылат. Булак Спутник. Өкмөткө чек ара маселесин чечүү үчүн Кытайга жүгүнүп баруу сунушталды. Базарлар жана соода ишканалары бирикмесинин президенти Дамира Дооталиева өкмөттү Кытайдан товар ташуу боюнча көйгөйдү тез арада чечип берүүгө чакырды. Анын айтымында тору-карт жабык, ал эми эркечтам жарым-жартылай гана иштөөдө. Товарлар жарым жылдык кечигүү менен келип, өкмөт дагы салыктан бошотпой жатат. Абал оор болуп, каражатты кайдан аларыбызды билбей калдык. Комиссия түзүлүп, Кытайга жүгүнүп барса дагы эмнеге чектөөлөр болуп жатканын билип чечип беришсин, деди Дооталиева. Биз Кытайга жүгүнүп барышыбыз керек деп айтууга болбойт. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп билдирди биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков. Булак кабар.